Бачабаздарды бычып салуу сунушун депутат Улан Бакасов көтөрүп чыкты. Эл өкүлү өз пикиринде сунуш баш мыйзамга каршы келбейт деп айтууда. Мында химиялык эмес, хирургиялык кастрация колдонуларында баса белгиледи. Муну депутат жазалоо эмес, дарылоо деп атоодо. Сунушталган мыйзам долбоорунун шарты боюнча соттолгондор психиатрдын текшерүүсүнөн өтөт, ден соолугу текшерилип, хирург дарыгердин аныктамасы менен гана кастрация жасалат. Бұл ешқандай қарама-қарсы келбейді. Бұл күйін емес. Конституция четко прописана. Не себептен біз педофилдер ойлануымыз керек. Тағдыры сынған балдар не болады, зорлықталған балдар не болады? Алар кім ойлайды? Ушул ойлош керек ушуларды. К сожалению, ким кепилдик берет? Ушулар 15 жыл отуруп чыгып, кайра ушундай алат деп. Эч ким кепилдик бере албайт. Өмүрүндө коркунуч жаратат деп. Биякта коркунуч жаратпайт, жана ден соолугуна деп атасыз. Бул медициналык мажбурлоо. Кыйноо эмес. Ден соолугуна эч кандай десем, талакка тийиспейт. Медициналык мажбурлоо да. Башкы прокуратуранын өкүлү мындай мыйзам конституцияга каршы келерин билдирди. Ал эми акыйкатчы Атыр Абдрахматова өлкө бул мыйзамды кабыл алса эл аралык коомчулук сынга аларын айтууда. Анткени кыйноо адамдын абсолюттук эркиндигин бузууга жатат. Ооба, бирок бул ошол эл аралык коомчулук тараптан аябай чоң сынга алынып келинет. Айтсаңыз, мына дүйнөлүк арендада кандай болот эгерде азыр ушул мыйзамды кабыл алсак? Бизде кандай кабыл алышат? Акыйкатчы айтсаңыз. Рахмат. Бул мыйзам долбоор кабыл алынса, албетте адам укуктары жаатында иштеген биздин эл аралык келишимдерге карама-каршы келгенине байланыштуу эл аралык коомчулук муну сынга алат. Өспүрүмдөр же секелектер сексуалдык зордук зомбулукка кабылган учурлар жыл санап саны өсүүдө. Коомчулуктун үрөйүн учурган кылмыштар менен коштолгон зомбулуктар да катталып келет. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча өткөн жылы 49 факты катталса, былтыр 52 факты орун алган. Өлім жазасын колдонушун мен сунуштайт элем, мен ошону талап кылам. Өлүмгө жаза кылыш керек аны. Эч качан аны эскертпеш керек. Себеби ал башкасыга деле ошо кийин деле кыла берет. Кастрацияны эми как обычно малдарга, анан адамдарга да жасап атат да, бир кээ бир башка мамлекеттерде. Эми бул кастрация менен эле ошол кылмышты токтотуп коюуга болот деген ойдон алысмын. Мени кастрация кылып коет деп ошол кылмышка барбай коет деген кепил жок да. Ал эч нерсени ойлобой туруп жасайт. Андай ишти кастрация эмес, казнь, өлүм жазасын коюп аткан убакта дагы кылмыш болуп өтөт да. Сунушталган долбоор каралган комитетке болгону 7 депутат катышты. Алардын арасында баш мыйзамга каршы келет деген себеп менен каршы чыккандар дагы болду. Сунушту парламент трибунасында талкуулайлы деген жүйө менен биринчи окууда долбоор колдоо тапты. Бирок буга чейин маселе парламентте көп жолу талкууланып, колдоо таппай келген. Биз бардыгыбыз билебиз, сот бийлиги кандай экен, тергөө процесстери кандай жүрөт экен. Дагы деле баягы бейбечаранын балдары өлүм жазасына тартылат, атылып кетет, жана соттолуп кетет. Жегиштер, ичкичтер ошон үчүн өлүм жазасын киргизбешибиз керек деген позициянын өзү да туура эмес. 5 жашар, 3 жашар кыздарды зорлуктагандар, алар киши болобу? Киши болбойт. Алар эч качан киши болбойт. Алардын психикасы бузулган. Канча мына чечимдерди, ажилетсиз чечимдерди чыгарып атышат да. Ошон үчүн мен каршымын. Педофилдерди химиялык бычуу жазасы коңшу өлкө Казакстанда 2018 жылдан тартып күчүнө кирген. Соттун чечими менен айыпкер жыныстык катнашка баруу каалоосун басаңдата турган дары ичет. Химиялык бычуу ыкмасы адам укугун туу туткан АКШда дагы колдонулат. Биринчи жолу 1980 жылдары ишке ашкан. Алгач процедура ыктыярдуу түрдө жасалып, жаза өтөө мөөнөтүн кыскартууга мүмкүнчүлүк берчү. Учурда хирургиялык бычуу ыктыярдуу түрдө колдонулат. Европа өлкөлөрүндө дагы кылмышкердин макулдугу менен ишке ашат. Химиялык бычуу Францияда биринчи жолу 2005 жылы, Улуу Британияда 2008 жылы, Польшада 2009 жылдан тарта колдонула баштады. Ал эми Чехияда 30 жыл ичинде 115 адамга химиялык бычуу жазасы колдонулган. Мында башка европалык мамлекеттерге караганда чара бир топ эле катаал. Чехияда химиялык бычууга макул болбосо, калган өмүрүнүн баарын психиатриялык ооруканада өткөрүшү керек болот. Балдарга сексуалдык ыдык көрсөткөндөрдү өлүм жазасына тартуу Африка мамлекеттеринде, Иракта, Иранда, Сауд Аравиясында, Кытайда жана башка бир катар өлкөлөрдө колдонулат.
Йеменде мындай кылмышкерлер эл көзүнчө өлүм жазасына тартылат. Ал эми Кыргызстандын учурдагы кылмыш жаза кодекси боюнча балага жасалган сексуалдык зордук зомбулук үчүн күнөөкөр 15 жылга чейин же өмүр бою эркинен ажыратылат. Эске сала кетсек, сентябрь айында Кадамжайда катталган 15 жаштагы кызды зордуктоого шектелгендер камакта асынган абалда табылып, абактан каза болушкан. Роза Акматжан кызы, Бектур Мойдунов, Белек Мусаев, Ош ТВ.